Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз такаллум мектебинен сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен өткөндө биз тамактар туурасында темаларды өтүп, сөздүктөр, диалогторду өткөнбүз. Бүгүн сиздер менен биз эрежелерди өтөбүз. Бүгүн сиздер менен өтө турган эрежебиз бул al-jumlal ismiyya. Jumlal ismiyya дегени jumla деген сүйлөм, al-ismiyya дегени атооштук деген маанини билдирет. Атооштук сүйлөм. Мындай айтканда ысым менен башталган сүйлөм, же болбосо атооч менен башталган сүйлөм деп түшүнөбүз. Эми атооч менен башталган сүйлөм бул муптада жана хабардан турат. Бул эреже тууралуу бүгүн сиздер менен өтөбүз. Ал муптада деген сөз сөздүк мааниси башталган дегенди билдирет. Мындай айтканда ошол сөз менен сөз башталган. Ал хабар деп ошонун неси кабары айтылат. Эми кыргыз тилинде бул ал муптаданы биз деп которобуз. Сүйлөмдүн эси дейбиз. Ал хабар бул ошол сүйлөмдүн баяндоочу. Араб тилинде баяндооч, муптада хабар деп аталынат. Эми араб тилиндеги муптада хабардын баяндоочтун эмне өкүмдөрү бар, эмне өзгөчөлүктөрү бар, ошол менен таанышабыз. Мисалдарды көрөбүз. Караңыздар, al-faturu jahizun деген мисал. Завтрак даяр деген сүйлөм. Которгону мына ушинтип которобуз. Завтрак даяр деп. Биринчи муптаданы которуп, анан хабарды которобуз. Бул сүйлөмдө бул al-fatur муптада, al-хабар бул jahizun. Эмнеге al-fatur муптада болуп атат? Анткени ушул сөз менен сөз башталып жатат. Сүйлөмдүн эси ушул. Ал эми jahizun деген сөз бунун хабары, мындай айтканда буну баяндап берип атат. Эми бул жерде эмне өзгөчөлүктөр бар? Биринчи эле айта турган нерсебиз муптада бул ма'рифа болуш керек, хабар накира болуш керек. Муптада ма'рифа болуш керек дегени бул алиф лам менен келиш керек, же болбосо энчилүү аттар болуш керек. Мындай айтканда белгилүү определенный маанидеги сөз болушу керек. Кудум эле англис тилинде z деген артикл менен белгилүү болгондой сөз араб тилинде алифлам менен белгилүү кылынып айтылыш керек муптада. Ал эми хабар мынакей көрдүңүздөр, хабар не болот? Накира болот. Накира деген алифлам кирбейт деген сөз. Алифлам кирбегенде накира болгондон ага танвин кирет. Ал эми алифлам киргенден кийин бул жерге танвин кирбей не болуп атат? Жөн гана домма коюлуп атат. Демек биринчи билишибиз керек болгон нерсе муптада хабар тууралуу. Муптада ма'рифа болот, хабар накира болот. Экинчи билишибиз керек болгон нерсе бул муптада хабар экөө тең марфу болот. Мындай айтканда экөө тең мындай раф аламатын алат. Раф аламатынын негизги аламаты бул домма, билесиздер. Мына ошол доммалар коюлат. Экөө тең не болуш керек? Марфу болуш керек. Анан дагы экөө не ротто бири-бирине эришиш керек. Рот дегенде аль-фатур мужской род болуп атат, жахизун эле мужской род болуп атат. Эгерде женский род сөз келе турган болсо, анын хабары дагы женский роддо болот. Анан кийинки дагы билишибиз керек нерсе бул экөө бири-бирине санда эришиш керек. Санда эришиш керек бири-бирине. Мындай айтканда бул жекелик түрдө болсо, бул деле жекелик түрдө болуш керек. Муптада экилик түрдө болсо, хабар деле экилик түрдө болуш керек. Ал эми көптүк түрдө болсо, бул дагы не көптүк түрдө болушу керек. Муптада хабар тууралуу билишибиз керек болгон мына ушул 4 нерсе бар. Эми кийинки мисалда карай турган болсок, фуадун магрибийюн. Фуад марокколук дейт. Эми бул жерде фуадун деген сөз бул белгилүү адамдын аттары, энчилүү аттар. Бул белгилүү болот, ма'рифа болот, ошон үчүн бул муптадалыкка жарайт. Анан мынакей марфу болуп атат. Анан хабар мынакей ротто буну эрчип атат мынакей. Фуад магрибий деп мужской род. Анан санда эрчип атат. Иропто бардыгында не кылып атат? Эрчип атат. Болгону не? Фуад ма'рифа, магрибий деген сөз не накира болуп атат. Белгилүү, анан белгисиз болуп атат. Анан кийинки мисалды карай турган болсок, мынакей Al-baydu fis-sellajati.
El beydu bul mubtada. Gördüңүздөр, alif lam menen geldi, marfu boldu degендейчи. Ал эми бирок бунун кабары башкачараак болуп калды биз жогорудан өткөн мисалдарга караганда. Жогорудагы мисалдарда мубтаданын кабары бул бир сөз менен муфрат кабар келди. Мындай айтканда бир сөз менен кабар кылынды, баяндоочу айтылынды бир сөз менен. Кээде болот мынакей ногул мисалдагыдай болуп, шибхи жумла менен да кабар кылынат. Шибхи жумла дегени мына ушундай жар мажрур болуп, мудоф илейх болуп келген сөздөрдү шибхи жумла деп коебуз. Мынакей фи харфи жар, саллажат исми мажрур, бул шибхи жумла болот экөө. Бул шибхи жумла биз аны хабар деп айтабыз. Ушул экөө чогуу буга хабар деп айтабыз. Албайду мубтада марфуун ва аламату рафи ад-даммату захира болот. Фи харфи жар болот. Саллажат исми мажрур болот. Анан жар мажрур экөө шибхи жумла болуп туруп, фи махалли раф хабарун болот. Мына ушундай ыйрапталат. Кийинкиси ана деген мисалды келтирип атат. Байкасаңыздар, бул ана деген сөз дагы домирлердин катарына кирет. Билесиздер, домирлер бул үч жактагы сөздөр, мисалы үчүнчү, мен, сен, ал дегенчи. Бул сөздөр дагы араб тилинде мa'рифа болуп эсептелинет. Белгилүү болуп эсептелинет. Анткени ана дегенде мен деген белгилүү болуп калат. Сен дегенде сен деген белгилүү болуп калат. Ошон үчүн буларды алиф ламсыз эле өздөрүнө белгилүү бул сөздөр. Анан бул сөз мабни болгон үчүн сүкүнгө бунун аламаты көрүнбөйт. Көмүскөдө раф деп айтабыз буну. Ана бул мубтада, ошондо мa'рифа болуп атат. Иробу ичинде көмүскө. Ал эми бунун хабары кана десек, мына хабары мына бул жакта келген сүйлөм. Бул сүйлөм жумла фи'лия деп атайбыз, мынакей. Фейл, файл, мафулун бихтен турган мынакей жумла фи'лия болуп атат. Этиш менен башталган сүйлөм болуп атат. Ушул сүйлөмдүн баары мынакей. Ана ухиббу забади. Мен айран жакшы көрөм деген сөз мына бул жакка хабар болуп атат. Анага хабар болуп атат. Бул жерде өзүнчө бул кайра бияка талданат. Ухиббу фейл мудари болот. İçinde ana faili bolot. Zabadiye de mafulun bih bolot. Üçөө çoğulup etiştik süylem bolup durup cümle fiiliye bolup durup anaga habar bolot. Mına şunday. Anan giyinkisi mınaki hada sadiqi, bul menin dostum dep atat. Hada bul mubtada. Jana bul ismi işaralar. Hada, hadihi, hadani, hatani, haulay degen bular Arap dilinde özele belgilүү bolup eseptelgen süйлөмдөр болот. Булар мабни болот мындай сукунга. Бунун деле раф аламаты көмүскөдө болот. Мына ошол мубтадабыз биздин хада деген сөз. Эми садиqi деген, садиq деген хабар болот. Бул сөзгө анан не болуп атат? Яй мутакаллим буга жармашып келип атат. Мудоф илейх болуп калат. Мына ошол бул süylem bunun nesi, bul söz bunun nesi olup atat, habarı bolup jatat. Mına şunday. Emi bul jerde mınakey habardın İrobda oluşu turalı aytılgan mınakey. Al faturu jahizun degen sözdü mınakey. İrob mınday bolot. Al faturu mubtadaun marfuun dep aytabız. Sintakstik taldoosу mına şunday aytılınat. Al faturu mubtadaun marfuun ve alamatu rafi'i al-asliye ad-damma dep atap koyabız. Jahizundan irob bolsa sintaksik taldoosу şuntip aytılınat. Habarun marfuun alamatu raf'il asliyetu ad-damma dep aytılınat. Mına şunday. Hem bu жерде könügülөр бар. Mına şol könügülörдü özüңүздөр ne kılыңыздар. İştep, maşıgıp özдөштүрүңүздөр. Allah'ın berekesin bergen bolsun.